Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Биринчи, электр энергиясы боюнча. Азыр электр энергиясын Түркмөнстандан алып жатабыз. Кече Тажикстан да өз сунуштарын берип, алардан да ала баштадык. Казакстан менен Өзбекстанда мурдагы келишимдерге ылайык электр энергия берип жатышат. Биз кошуна өлкөлөрдөн бүгүн эле электроэнергияны импорт кылып алып жаткан жокпуз. 2010 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясын импорттоп келе жатат экенбиз. Буга чейин импорттун баасы канча экен дебейсиздерби? 2014 жылдан бери 1 киловатт 5 сомдон алып, элге 0,77 тыйындан берип келишкен экен. Ортодогу айырма элдин эсебинен тагыраагы казынадан кеткен чыгым болуп келген. Бир нече миллиарддаган сомдор чыгым болуп кеткен. Мен мындай кыянатчылыкка, шалаакылыкка жол берген жокмун. Учурда 2 сомдун тегерегинде алып жатабыз. Менин тапшырмам менен энергетика министри элден күндүз светти өчүргүлө, үнөмдөгүлө, Токтогулдагы суубузду сактап калалы деп суранды. Ал сууну биз суугатка пайдаланбайбыз. Өзбекстан менен Казакстан пайдаланат. Биз электр кубатына гана пайдаланабыз. Эгер өзүбүздүн жеке кызыкчылыктарыбызга карап электр кубатын алуу үчүн элге пайдалансак, Токтогулдагы суубуз кышка кеңири жетет. Бирок жаздан баштап кайра кышка чейин сууну толтуруш үчүн Токтогулду толук жабышыбыз керек болот. Андай кылсак, анда кошуна мамлекеттер жайында суусуз калышат. Анда кошуна өлкөлөрдө кургакчылык болуп, бул жалпы баарыбыз үчүн оор кесепетке алып келет. Ошондуктан биз кошуна өлкөлөрдүн да камын ойлонушубуз керек. Ошого жараша алар да бизге электр энергиядан жардам берип жатышат. Ал эми электр энергиясын сарамжал пайдаланбай, кайдыгер мамиле жасап жаткан жарандарыбыз жөнүндө сөз кылсак, алар үчүн электр кубаты арзан баада болуп жатат. Эгер кошуна өлкөлөрдөй 1 киловатты биздегидей 77 тыйын эмес 5 сомдон болгондо башкача мамиле кылмаксыңар. Министрлик рейд жасаган учурда көрдүк го. Унаа оңдоочу жайларда, кафе, ресторандарда, базарларда күндүз жарык жанып турат. Бул эмнени билдирет? Бул бизде электр энергиясы арзан дегенди билдирет. Ай, ошо да кеппи, төлөп коем дегендер демек колунда бар адамдар. Ал эми колунда жоктор бир лампочкасын да өчүрүп үнөмдөп турушат. Ошон үчүн жазда тариф маселесин көтөрүп, 2 категорияга бөлөлү, аярбуу катмарга 77 тыйын кылып калтырып, чекти алып, бай жашаган катмарга тарифти көтөрөлү дегенде, ага да каршы чыккандар болушту. Элди бай кедей кылып бөлбө деп. Макул, балким бара-бара терең түшүнгөндөн кийин макул болосуңар. Убакыт керек. Баса, акыркы 10 жылда бир дагы ГЭС салбаптырбыз. Элдин саны болсо өсүп атат. Албетте, электр кубатына болгон сороо талап мурдагыдан 3 эсеге өстү. Азыр эми ГЭСтерди өз күчүбүз менен эле сала баштадык. Кудай буйруса, 2024-25 жылдарга барып, энергетикалык таңкыстыктан чыгып экспортко жетишебиз. Экинчи, кумтөр маселеси боюнча биздин сураныч менен эмес, Сентерранын суранычы менен Женева шаарына сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бизден 4 киши барды, жыйынтыгын алар келгенде угабыз. Ал эми ЭВМБА биздин алтынды алуудан баш тартты. Эми алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызы-чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым: сиздер эч камсанбаңыздар, алтын жерде калбайт. Сатып алам деген кадр бар кезекте турушат талашып. Эл аралык соттон утулуп калсак эмне болот дегендер да бар экен. Утулбайбыз, утабыз, макул, дүйнөлүк мафиянын таасирине салып бизди утуп алды дейли. Эмне болот, кумтөрдү көчүрүп кетеби? Жер биздики, тоо биздики, байлык биздики. Акыры келип эл да биздики. Эл колдоп турса болду, казып атабыз, каза беребиз. Эч ким тоскоол боло албайт. Үчүнчү, шайлоо боюнча мындан ары бардык шайлоолор болушунча таза өтөт. Болгон күчүмдү жумшайм. Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, дароо кызматтан алынып, жоопко тартылат. Ошого жараша эл дагы добушун сатпашы керек. Бул жолу сиздерге парламентте люстрациядан өткөрүүгө шарт түзүп бердим. 36 депутатты бир мандаттуу округдан өзүңүздөрдүн түздөн-түз өкүлүңүздөр кылып шайлап аласыз. Андан сырткары 54 депутатты партиялык тизме менен шайлайсыздар. Мурдагыдай партияга эле добуш берип коюу болбойт. Партиянын ичинен өзүңүздөргө жаккан талапкерге добуш бере аласыздар. Тагыраагы партиялык бюллетенге 2 белги
коюлат партияга жана анын ичиндеги өзүңүздөргө жаккан бир талапкерге. Мына ошондо парламентке чыныгы элдин колдоосун алган депутат келет. Мына ушундай жол менен парламентти жалпы эл өзүңөр добуш берүү жолу менен люстрация кылып бересиңер. Ал эми эскилер кайра келе жатышат деп чуу салып жаткандарга айтаарым, каалабаган талапкерге добуш бербей койсоңор болот. Мурдагыдай биринчи ондукка кирип алсам депутат болом деген заман жок. Ал заман артта калды. Азыр тизмеде канчанчы болуп турушуң маанилүү эмес. Тизмеде 54-чү болуп туруп көп добуш алсаң биринчи болуп келе бересиң. 4. Кымбатчылык боюнча коронавирус оорусу башталганы 1,5 жыл болду. Бардык өлкөлөр эшиктер жабык, соода-саттык жокко эсе. Ошон үчүн бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп жатат. Албетте, мындай учурда сабыктан да, баждан да төлөмдөр аз түшөт. Казына толбойт. Ошентсе да кымбатчылыкты токтотолу, бир четке кармап турабы деп күнү-түнү албурушуп жатабыз. Ковид менен күрөшүү тынымсыз уланууда. Казынадан акча бөлүп вакцина сатып алдык. Айрым өлкөлөрдө вакцинаны акчага эмдеп жатышат. Бизде бекер вакцинаны жапа-тырмак алгандан эринип кайдыгерлик кылгандар да жок эмес. Эртерээк коронавирус токтосо, анан дүйнө мамлекеттерине эшиктер ачылат демеспи? Албетте, анан кымбатчылык да басаңдайт эле. Ушунчалык кыйынчылыктарга карабастан пенсия, пособия, эмгек акыларды көтөрүп жатабыз. Куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүп жатабыз. Жолдор жасалып жатат. Ар бир жасаган ишибиз элдин, мамлекеттин, урмактарыбыздын кызыкчылыгы үчүн гана болот. Кылымдар өткөндөн кийин да бүгүнкү жасаган иштерибизге уялбай тургандай болобуз. Баары жакшы болот. Кам санабаңыздар. Убакыт керек. Кыргызстан способен обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Китайской Народной Республикой и Европейского союза к морским портам Карачи, Бандер-Аббас и Черного моря. Приглашаю международный логистический бизнес к многоплановому сотрудничеству, в том числе в сфере мультимодальных перевозок. Вместе с тем обращаю внимание, что успешно реализованные инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить максимальные выгоды. В случае, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ. В этой связи выступаем за создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также за снятие барьеров на пути к экономической кооперации, упрощение процедур прохождения границ и транзита между странами и регионами. Бүгін өлкөбүздүн саламаттык сактоо тармагында маанилүү иш-чара болуп жатат. Азыркы тапта онкологиялык оорулар көбөйүп, дүйнө жүзүндө бул боюнча кырдаал 3 бойдон турат. Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин маалыматы боюнча 2030 жылга карата жаңы аныкталган залалдуу шишиктердин саны 26,4 миллионго, ал эми андан каза тапкандардын саны 14 миллионго жетери болжолдонууда. Ага ар кандай факторлор себеп катары